Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын жааматы 3 жылда 3 гектар жерге бак тигип, айланасын курчап, убагында сугарып, камкордукка алышкан. Тигилген көчөттөр 10 жылдан бери аталган парктын питомнигинде өстүрүлүп, облустук, райондук мекеме уюмдарга жана кардарларга сатыкка чыгарылат. Жашыл мурас алкагында биздин Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркында дагы ушул жашыл мураска көчөттөр тигүү убактысы келип атат. Биздин Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагында ушул 50 соток аянтка 300 дана эл колючий деп коет, голубой форма ине жалбырактуу көчөттү отургузуп атабыз. Кудай буйруса, ушул жерде жакшы бир көк карагайдын көчөттөрү отуруп бир чоң бак болот деген ниеттебиз. Парк кызматкерлери жылына жаз айларында көчөт отургузуу үчүн бош жаткан жерлерди өздөштүрүп, бак тигип, көрктөндүрүүнү колго алган. Буга чейин бак өстүргөн питомниктин аянты 20 соток болсо, быйыл 1 гектар 20 сотокко жеткен. Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын жалпы кызматкерлери тарабынан бүгүнкү күндө ине жалбырактуу көчөттөрдү отургузуп атабыз. Бул жерди суугарып, ото чөптөрдөн арылтып, таштарын терип, көзөмөлгө алып турабыз. Азыркы убакта сууларыбыз дайын, көчөттөрдү отургузуп бүтөрүмөн эле сууларды суугарабыз. Мал келден карай турган кароолчуларыбыз бар, дайындалган бул жерге. Токой чарба кызматкерлери быйыл 6 гектар жерди өздөштүрүп, жапайы жаныбарларга кышкыга тоют камдоо максатында апрель айынын башында арпанын үрөөнү себилген. Эң жаткан жерибизди айдатып, таштарынан арылтып, көктөндүрүү боюнча көчөттөрдү алып келип отургузуу иштери болуп атат. Бул жерде атайын өзүбүздүн эгерибиз бар. Мал кирип кетпесин деп тегереген баарын коркуп, тосуп, малга жейдирбей, сактап калганга аракет кылып жатабыз. Сеймок Барманов, Орозбек Бейшебаев, Талас району.